ошол калгатабыздын эмгектери, мурастарын элине калкаса экен деп күн түн тыным албай турткап жүргөн, ушунун баарын уюштурган башында Магрифа эжекебиз ошол киши көп нерселерди айтып берет эле да. Калгатанын колуна келин болуп келгенден кийинкиси Осмонкул, Алымкул, Алы Токонбаевдер менен бирге ошолорго чай даярдап бергендин, тамак даярдап бергендин, ошолордун сөзүн уккандыгын, калгатабыздын өзү жумушуна чейин келип күтүп отуруп, кайра үйүнө алып баргандарын балам алып кой башында жолукту. Сен деген азыркы замандын жаштарысың, сен мугалимсиң, сен элди сабактуулукка тарбиялап аткан адамсың деп. Анан мен жолугумда атама алып ишенип коюп, апама телефон этип айтып берген учурлары, мынакей бул жерде агайларыбыз отурат, мына ушулордун баардыгы тең кагазга түшүп калгандыгы, жазылып калгандыгы бул кийинки муун үчүн, жаштар үчүн бир табылгыс олжо болот экен, могожо болот экен. Табылгыс мурас болот экен да. Анан калгатабыз жөнүндө айтса бир узун жомок түгөнбөйт. Калгатабыз жөнүндө биз изилдеп койдук деген менен бүгүнкү күндө дагы изилденбек жактар аябай чыгып атат. Мына бүгүнкү күндө жашыл мурас деген чыгып атат, жашыл экономика деген чыгып атат, жашыл энергетика деген чыгып атат. Муну Калгатабыз учурунда өзүнүн Жыгачтар менен сырдашу деген поэмасында ошол бак-дарактардын, ушул өсүмдүктөрдүн адамзат коомуна кандай керек экендигин айтып койгон да. Мына бул жагынан алганда биз ошол адаятчыларга, тилчилерге, педагогдорго чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Калгатабыздын ар бир жазгандарын, ар бир сабынын түбүнө түнөп, ошолорду кийинки муунга жеткирип берүүдө эбегейсиз кол көтөргүс эмгектерди кылып келе жатат да. Ошонун баардыгы азыркы күндө дагы деле бир нерсе бул биздин ресурсубуздун аздыгы, адам ресурсунун аздыгы. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү орустардын бир кичинекей поэмасы бар Игордун бошону жөнүндө. 200дөн ашык илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн. 200дөн ашык. Бүт тармактар боюнча, илимий тармактар боюнча. Ал эми биздер могул океанга теңдешкен саптарды жараткан Калы, Осмонкул, Алымкул, Токтогул, Жеңжок деген бул акындарды гана айтып атабыз. Ал эми манастырларыбыздын ошолордун баардыгын тең ошолорду изилдеп, башка тармактар боюнча дагы изилдеп элге жеткирүү биздин алдыбызда турган чоң жумуштар. Муну жалаң эле өзүбүз эле окуп, өзүбүзгө эле кыргызга эле багып коюубуз эмес. Муну башка элге да жеткирүү дагы. Мына ошол менен мактануу, сыймыктануу, даңазалануу иштерибиз токтоп калып турат да. Муну деген англис тилине, француз тилине, немис тилине эгерде которуп ушул төрдө сатты. Осмонкул Бөлө Балаевдин жана Калгатабыз жөнүндө айткан эле 4 сабырын которсок, калык буура мен тайлап качып турган жагдайда. Калгатабыздын эми ушул жерден ыңайдан пайдаланып, учурдан пайдаланып бир нерсеге токтолгум келет. Калык атабыздын адилеттүүлүгүн, калыстыгын айтпай коюу мүмкүн эмес да. Мына өзүңүздөр билесиздер, 20-жылында жаңыдан мамлекет түптөлүп, ошол учурда демократ акын керек болуп калган учурда, ошол учурда улуттук акын керек болуп калган учурда мындай сунуш Токтор Жолдошов тарабынан Осмонкул Бөлө Балаевга сунушталган биринчи. Осмонкул Бөлө Балаев унутканда чочуп кеткен, окуй, мен 30 жашымда эл аралап акын аттым. Менин устатым калык түйрү турат. Бул калыкка сунушталган. Анан Калгатабыз угуп алып туруп айтып атат, айнандай балдарым, рахмат. Бирок менин үйрөнгөн билгеним баары токтогулдуку деп калыс сөзүн айтып, мына ошондон токтогул өлүп калса дагы, мына демократ акын кылып, анан атайын комиссия түзүлүп, мына токтогулду демократ акын кылган биздин ушул Осмонкул дейбизби, Алымкул, Калгатабыз, Темиркул Үмөталиев, Алы Токонбаев, анан Жомарт Бөкөнбаев өндү, мына залкарлар болгондугу бул тастыкталган. Асыл тарих, асылды жаман коргулап, жакшыны жаман коргулап деп атактуу билдердин бийи Боронбай бидің айтып кеткені бар.
кыскартып айтканда Боронбай би мына ушул сөзү менен өзүнө өлкөс тарых калтырып кеткен, өлкөс такырды калтырып кеткен улуулардын, залкарлардын бири болот. Мына ошо ансырандай залкарды залкар тааныйт, асылды асыл тааныйт, таланттуулар талант тааныйт дегенде, мына ушул жагынан алганда калык атабыздын эмгектери улам эскертип келе жатат. Бул эми 140 жылдыгы эмес, 140 жыл эмес, 150, 160, 170 жылдык дары бул калык атабызга чын айтканда кереги жок. Калык атабызга башка нерсе керек. Бул бизге керек. Ошол кыргыз элине керек. Туура бир нерсе көйгөйүбүз бар. Келген бул калык деген улуттун уулу дейбиз. Кыргыз элинин мурасы дейбиз. Дөгүлү дейбиз. Бирок анын артында кимдир бирөө турбаса, мындай залкарлар мурда калып аткандыгы жалган эмес. Анын артында бирөө өмүрүн сайыш керек экен. Жанагы Барпатабыздын маданий мурастарын алып чыгам деп өмүрүн сайган Түмөнбай Байсалдын өңдү бир адам артынан түш керек. Өмүрүн арнаш керек. Мына айтып токтолот, докторлук ишинде педагогия жагында ошонун кыргыз маданиятында этно педагогиялык жагындагы айткан нерселердин баарын эстеп желип отуруп, мына 130 жылдыгы, 120 жылдыгы элегейсизден келди. Ошон үчүн бул атабыздын эмгектерин эскертип отургандыгына ушуну уюштуруп аткандарга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Тураметтик администрацияда иштеп отуруп дегенде кээ бир айтышы мүмкүн. Айтат экен. Силер дагы эле бирге албай жатсак бөлүп атасыздар. Мен бөлгөн жерим жок. Айткым келет, бөлгөн жок. Ошол калык атабыздын артындагы мынакей мураскорлор десек болот. 104 мураскорлор. Ошонун жерлештери, уул кыздары айтышып, чакырып, мунун баарын уюштуруп отургандын өзүн чоң күйшүк билген. Мына биз 130 жылдыгында жаңы Садыкбек отурат. Калда Магифе және Салмабек калыгыбыздын балдар баары толук эле, Турусбек байке бар эле, Розеже бар эле. Мына булар раматтуу болуп кетти. Турусбек байкесин биз эстебей калдык, көрбөй калдык. Бирок могул Турусбек байке, Розежелер дагы мына атабыздын ушундай бизге калтырып кеткен мурас экен деп жумалга чейин барып мектебин көрүп, муну жаңыртыш керек экен, кайра жаңы салыш керек экен деген ушул идеялардын артында жүрдү. Ошол кезде капкара чач экенбиз, азыр биздин чачыбыз дагы буруу тартып, биз дагы ушул